Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Камчыбек Ташиевдин уулу Эмирхан Кыдыршаев Каталониянын Барселона футбол клубунун жаштар курамына өткөнү кабарланды. Бул тууралуу маалыматты Футбол Союзу социалдык баракчаларынын бирине жайгаштырды. Анда мындай деп жазылган: Эмирхан Кыдыршаев расмий түрдө жаштар командасынын курамында дүйнөгө белгилүү Барселона клубунда машыга баштады. Кыргыз Футбол Союзу 17 жаштагы спортчуну куттуктайт. Кыргызстандык жаш футболчу өзүнүн эмгегинин жана каалоосунун аркасында Барселона футбол клубунун чоң үй бүлөсүнүн мүчөсү боло алгандыгы, ондогон жана жүздөгөн жаш спортчулар үчүн өз мекенинде жана анын чегинен тышкары спорттогу бийиктиктерди багындырууга түрткү боло алат. Бул сонун жаңылык Кыргызстандын атактуу футбол клубу менен жакындашуусуна мүмкүнчүлүк берет. Барына чексиздик. Жаңы О абоненттер үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп алда 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV. Сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Барына чексиздик бул сонун. Жана дүйнөлүк футбол жылдыздарынын тажрыйбасына таянуу менен республикадагы футбол салттарын алга жылдырууга жана жакшыртууга жардам берет деген маалымат жайгаштырылды. Белгилей кетсек, Ташиевдин уулу Эмирхан Кыдыршаев 2019-жылы Италиянын Паоло Росси футбол академиясына өткөнүн саясатчы социалдык тармактагы баракчасына жазып чыккан. Италиянын Паоло Росси футболдук академиясындагы алгачкы машыгуу. Уулум аталган академияга кабыл алынган Орто Азиядагы алгачкы оюнчу болду. Аны менен сыймыктанам деп 3 жыл мурун жазганы бар. Ошондой эле буга чейин ал Италиянын Перуджа клубунун катарына чакырылганын жана Испаниянын Леванте клубунда машыкканы айтылган. Белгилей кетсек, Эмирхан буга чейин Бишкектеги Дордой клубунун жаштар курамында жана Оштогу ФИФАнын академиясында ойноп келген. Алтын топтун ээси Паоло Россинин академиясына алынгандан кийин Эмирхан Европа футболу тууралуу ойлору менен да бөлүшкөн. Айырмасы чоң, это все-таки Европа, мировой уровень. В Европе уровень совсем другой. Там один только состав работает с 4 тренерами. Совсем другой тренировочный процесс. Есть медик. Один всегда с нами работает усердно. Хотелось бы, чтобы в Кыргызстане был такой уровень. Растяжка мыналарды карай турган бар. Эске салсак, Барселонанын Ла Масия мектебинен кыргыз футболчусу Эрбол Атабаев да тарбияланып чыккан. Ал дүйнөлүк грантка чейин же жогорку дивизиондордо ойноого жетпесе да, азыр профессионалдык карьерасын түптөөгө аракетин кылууда. Эмирхандын Барселона жаштар курамындагы оюну кандай болот? Азыр белгисиз. Бирок бул жигитке ийгилик каалап өтөлү.